Ардактуу көрүүчүм, кайрадан баарыңыздарга салам айткан ар 6-күнү. Ишемби күнү кечинде сиздер менен жолугушуп жаткан бул жүрөгүмдүн жарымы теле долбоору. Назарыңыздарда. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз өзгөчө каармандардын бири кимдер деп жаткан болсоңуздар, анда сыналга жакыныраак чакырып өтөлү. Өзүңүздөр билгендей, интернетте көпчүлүк аябай таанымал болуп, миллиондогон көрүүчүлөрдү топтогон нарындан чыккан Диктор Айым жана ошондой эле Кара кыз деген кайман аты менен белгилүү болгон биздин интернет жылдыздары конокто болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, алыстабай туруңуздар. Караганда, сүйкүмүң өзүм алданганда, сезимдерим сага арнаганда, кете албайм сенден алыстарга. Байкатпастан келет көздөрүң сенин карагаттай, сөздөрүң сенин таттуу балдай. Айгүл, мен сени жакшы көрөм. Сага чоң рахмат, мага бир баланы жарык дүйнөгө алып келип бергениң үчүн. Экөөбүз дайым бактылуу болуп жашайлы. Сага чоң рахмат, менин жанымда кандай гана күн болбосун бар болгонуна. Сага чоң рахмат. Экөөбүз бактылуу болуп жашайлы. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Маанайыңыздар жакшыбы? Ооба, аябайсыз. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы болуңуздар. Атайын бүгүнкү биздин берүүбүз үчүн айтылуу Нарын жергесинен келип бергениңизге дагы бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы эфиринде сиздер менен дагы чоң рахмат айтабыз. Ыраазычылык билдирип кетели. Анан атайын баягы Нарындан жолдун алыстыгына карабастан 2 ашуу ашып келдиңиздер, Ооба. Анан негизинен айтсаңыз, Айгүл айым, сизден сурайлычы. Жолдошуңуз Азамат мырза турмушка чыгаардан мурун сизге ушинтип сүйүү сезимдерин билдирген беле? Жок, биз деген эме мындай ала качып кетип үйлөнгөн. Мен болсо такыр кабарым жок. Мындай күтүүсүздөн эле үйлөнүп калганбыз да. Ошондуктан мындай сезим болгон эмес. Ушул жерден кененирээк токтото туралы, анан кийинки студияда улантабыз. Анан негизинен эле айтсаңыз, Азамат мырза, мисалы үчүн азыркы учурда келинчегиңизди жетелеп келип атайын өзүңүздүн сонун жыпар жыптуу үлдесеңизди тартып алып, анан пешенесинен сүйүп, ушул учурда баягы сезимдериңизди билдирип атпайсызбы? Буга чейин билдиңиз беле негизи? Чынын айтсам, буга чейин мындай деле кылып көргөн эмесмин. Кандай болот экен, ошону айтыңызчы, жалпы биздин сүйүктүү көрүүчүлөргө. Бул нерсе сөз менен жеткире албайсың, мындай бир башкача сезим болот экен. Анан негизи эле бүгүндөн баштап баягы келинчегиңиздин көңүлүн көтөрүп, ар күнү болбосо дагы баягы арадан күндөр өтүп, жок дегенде бир айда бир 4-5 жолу гүл берип турам деген ойдо турасызбы? Жакшы экен, жактуу өзүңүзгө. Мага жакты буюрса, аракет кылып турабыз. Жакшы, анда келиңиздер, анда жалпы биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө сону маек тартып алганда турат, андыктан кийинки студияга орун алып бериңиздер. Алгач биздин берүүбүздүн башында сиздер менен таанышалы, келиңиздер. Кызым Кыркчачулду исми менен баштайт. Мен Кенжебек кызы Тяншан, Нарын районуна караштуу Карачи айылында төрөлгөм. Анан ошол Нарын районунун эле Достук айылына турмушка чыккам. 25 жаштамын. Учурда бир балабыз бар. Ата энебиз менен биргеликте турабыз. Кесибиңиз боюнча? Кесибим боюнча кыргыз тил адаятчы мугалиммин. Жакшы, анан келиңиз анда Азамат мырза. Бүтүндөй бизди көрүп аткан жалпы жумурай журтка өзүңүздү тааныштырыңыз. Кайсыл жактан болосуз? Анан суроо жаралып да негизи элечи, интернеттен көргөндө, бул баягы Диктор Айымдын жолдошу ким болду экен, аты ким, канчанчы жыл кайсыл жактын кулуна болуп экен депчи. Мен Майрамбек уулу Азамат 1996 жылы Нарын районуна караштуу Достук айылында туулгам. 3 бир туугандын ортончусумун. Үйдүн жалгыз эркеги. Бир уулубуз бар. Азыркы учурда айылда ошол жакта турабыз. Жакшы, анан дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетебиз. Эми атайын күнүн ысыгына карабастан ашууна ашып келип, бүгүнкү биздин берүүбүздүн эң кадырлуу конок болуп жатканыңыздарга биз дагы терең ыраазычылык билдирип кетели. Анан негизи эле айта турган болсок, сиздерди бүтүндөй жумурай журт көрүп, суктанып аткан чагы, анан экөөңүздөрдүн да кыз жигит болуп жүргөн кездерге кайталычы.
Качан кыз жигит болгонсуздар же кыз жигит болбой эле дароо эле баягы ала качып кеткен бошол тууралуу келиңиз. Канчанчы жыл эле? 2017 жылы мен эмеде чет өлкөдө иштеп жүргөм, мигрант болуп. Анан күндөрдүн бир күнүндө эле Одноклассниктен Ал кезде Одноклассник, Instagram жок. Одноклассниктен сүрөттөрүн көрүп, мындай жакты. Ал эле Мындай. жаздым. Ошол Жазганда эмне деп жаздыңыз? Ошол жери кызыктуу, мен айтайынчы. Э. Ал кезде азыркы Instagram, Facebook деген тармактар жок болчу. Болгону Одноклассник болчу. Анан WhatsApp бар болчу да. Анан Одноклассниктен мындай сообщение түшүп калат. Анан түшкөндө салам деген сөздү туура эмес жазат да. Мынын ордуна и жазат. Салай депчи. Анан мен болсо негизи мындай туура эмес жазгандарга аябай жиним келет да. Азыр бүгүнкү күнгө чейин билбейм, кыргыз тилчи болгонгобу же эмнеге. Анан туура жазбайбы ушу бир салам деген сөздү деп мен жооп бербей койгом. Анан дагы күндөр өтөт, дагы эле ошондой салай деп эле келет. Анан уже көп жолу кайталанды, 3-4 жолучу. Анан бул эмнеге мындай жазат болду экен? Ал кезде клавишалуу телефон көтөрчү эмес белек, анан мыны баскан эмеси клавиатурасы жок окшойт же эмнеге мындай деп эле такыр түшүнбөйм да. Анан бир күнү ошол учурда билем айт болчу, ошол күнү туура жазды, салам деп. Анан мен мындай открыто эле айттым, ачык эле. Наконец-то туура жаздың. Ошол күнү баштанан сизде жооп кайтара баштадыңыз. Туура жазылган күндөн баштап жооп кайтара баштадым. Анан Одноклассник менен байланыштыңыздар, анан арадан канча убакыт өттү, ошол тууралуу айтсаңыздар. Мисалы үчүн канча убакыттан кийин Азамат мырза Москвадан келип, экөөңүздөр кайсыл жактан жолуктуңуздар, алгачкы жолугушууда кандай сезимдер болду? Келиңиз Азамат мырза, өзүңүз айтыңыз. биз телефондо ошо 2-3 айдай сүйлөштүк окшойт. WhatsApp видеозвонок менен. Ал кезде видеозвонок да жок. Бири-бириңиздерди көргөн эмессиз? Сүрөттөн эле көрдүк. Анан кышында келдим бияка. Бияка келип эле бир 2-3 күн үйдөгүлөр менен алек болуп, ар жак бер жак болуп жүрүп, анан бирок сүйлөшүп аттык. Анан эле бүгүн жолукпайлыбы деп ошол кечинде жолуктук. Бирок караңгыда жолугуп калдык да. Анан кандай сезимдер болду? Мисалы үчүн уялдыңызбы? Бир аз болсо баягы кантип жолугам деп. Мен сөйлейм, эфирдин сырткарында байкап калдым, сизди аябай баягы. Көп сүйлөгөн мырза көрүнүп атасыз. Алгачкы жолукканда ошо мындай толкунланып, уялуу сезимдер болду. Чындап эле өмүрлүк жабайыма жолугуп атамбы же мындай эле жолугуш болуп атабы деп өзүмдү ошентип ойлонуп, бирок бир башкача сезимде болуп жолуккам алгачкы жолугушууда. Ошол ошентип жактырып калгам. Үйлөнүү сунушун ким киргизди? Эми келиңиз тынчанайм, өзүңүз айтсаңыз. Мисалы үчүн Азамат мырза келди, жолукту. Анан жолуккандан кийин кандай болду ал жак? Негизи эме көрбөй сүйлөшкөндө мындай адамдын элестетүүсү балким дал келип калат экен, балким дал келбей калат экен да. Кай бир сапаттары дал келсе, өң келбети дал келбей калат деген сыяктуу экен. Анан мен ошентип жайында бул жакта болдум. Биз деген биз номеримди дагы көп убакытта берип, мындай телефондон биз бир эле айдай сүйлөшүп калдык да ошондо. Мен номерим бергиче убакыт өтүп, антип анан анткени менин дагы өзүмдүн мындай аталашпай экен Москва жергесинде иштегендиктен мен мындай чута ошол сынап ататпы деп эле ушундай мындай коркоорчумун да. Анан тиги точно ошол жакта башка жакта иштейт экенин билип ушинткенден кийин бердим. Эми экөөбүз жолуккан учурларда мен аябай кичинекей белем, билбейм, мындан 9 жыл мурун болуп калатпы. Анан бул болсо Якутияда суук экен да. Анан аябай баллоновый куртка кийип аткан, өзү дагы ал кезде буга салыштырмалуу толугураак болчу. Анан мен килейген эле кишиге жолугуп алган турбайбы, кантип караңгыда жолуккам, мен кантип кетем, мен эмне деп айтып кетем деп мындай кыжаалат болуп атып эле жакшы маани бербей калыптырмын. Эмне деп сүйлөп атат, өң келбети кандай, шыгыл эле боюн көрдүм, анан мындай толук сыяктуу көрүндү мага. Ошондо эле кыжаалатчылык, аябай чоң кишиге жолугуп аптырмын мен деген кыжаалатчылык менен такыр маани бербей калдым. Анан Азамат мырза айтсаңыз, мисалы үчүн баягы баш кошуу сунушунда кантип ала качып кеттиңиз? Баягы эфирден сырткары Тынчанайым айтып калды, мен ала качып кеткен депчи. Ал убакта неме болду? Мен айылда жалгыз калып калат элем. Эти ата-энем жайлоого мал багып кетет эле да. Анан мен айылда жумуштар жасап, айылда жалгыз калат элем. Анан эле атамдар бир күн телефон чалып калышты, бияка келип кет.
тоодо ошол жакта бир кыздар бар экен, ошолор менен тааныштырып, ошолорду үйлөндүрөм. Айылда жалгыз жүрө бермек белең деп телефон чалып калышты. Анан мен ойлонуп туруп ай күндү үйдөгүлөр менен тааныштырайын деп эле алып кеткем негизи. Анан ошентип жайлоого бардык. Ал убакта карантин да болчу. Жайлоого бардык, ошол менен эле жолугуп эле отурубуз. Алып калышты. Сиз күттүңүзбү ошол нерсени? Жок, мен деген ал кезде Нарын мамлекеттик университетте окуп калдым. Үйдө мен дагы бир үйдүн улусу болуп, анан шаарга окуйт деген мындан 9 жыл мурун эми туугандарыбыз жок болсо деген сыяктуу анан Нарынга окуп калдым. Ошол учурда карантин болуп онлайн окуп калдык да. Анан бул мага чалып калды. Ушундай менин тишим ооруп атат, аябай шишип кетти тишим. Анан сенде тааныштар жок беле, азыр уже эми 6 болуп калды, бекип калды го депчи. Анан менин жашап аткан квартирамдын үстүндө тиш доктур байке жашайт болчу. Анан ошол байкеге чалып көрөйүнчү деп эле, анан ал байкеге чалсам эле чыгып аттым эле, күтүп турайын, келе калсын, аябай кыйналып атса деди. Анан бул жак барды, тиш доктурга барып тишин тазалатып, анан мага чалды. Рахмат, ушундай тишимди тазалатып алдым, өлө жыргап калдым, кыйналып аткам. Ошол анан жолгалык деди да. Тишимди дарылатып чыктым деп, анан үйдөн суу ала чыкчы, дары ичиш керек экен деди. Анан мен суу алып чыгып дары ичип, анан эме деди, тиги үйгө барып үйдөгүлөр мен ата-энеси да тоого чыкканын билбейт элем. Анан эме бир туугандарыбыздыкына барып мал алып келиш керек болуп атат деди. Ошентип анан үйгө Анан макул болуп эле, үйдө карантин, эч жака чыкпайбыз, анан макул болуп сүйлөшкөнчө барып келели деп эле анан бардык. Бирок жеткене калган учурда айтты, эми ал кезде аяк тоо дегенде сиздер жайлоо дегенде кандай элестетип атасыздар билбейм, бирок аяктын жолунан мен точно кетем деп айтып болчумун кайра. Коркконуман деле кайра кетет деп айтып болчумун. Мындай башкача аңгыл дөңгүл, анан жарлардан өтүп бардык да. Анан кетем деп айтпайт болчумун. Коркконуман деле отурат болчумун. Коркконуңуздан калып калгансыз. Коркконуман калып калгам. Эми коркконумдан дебейм, Кайын жүрүп көрсөңүз. коркконуман дебейм. Эми адамда эгерде таптакыр калоо же болбосо жактыруу жок болсо, эми ал жол деле эч нерсе эмес. Аман-соо жеткирди, кайра аман-соо жеткирет эле кетмекмин. Менде дагы сезимдер болду да. Жакшы. Анан негизи эле интернет желесинде блог алып барасыз, өзгөчө диктор катары көпчүлүк бүтүндөй жумурай журт сизди жакшы көрүшөт, баалашат. Анан ар бир өзүңүздүн ошо Инстаграмга жүктөгөн посттордун комментарийин окуп калдык. Анан ошол жактан окусак, баягы аябай сонун баягы идеяларды жаратат экен дейт. Анан бул идея кайсыл жактан келет негизи? Анан айта турган болсок, бул ким тараптан сунуш болду? Кантип элге таанымал диктор Айым болдуңуз? Тяньшань деген атты кантип жасадыңыз? Ошону айтыңызчы. Ошентип карантин учурунда үйлөнүп калгандан кийин эле 1,5-2 жылга созулду го карантин. Анан мен үйдө эмне кылам деп эле отуруп калдым да, анан онлайн жанагындай Арно концертинин музыкасын коштоп онлайн куттуктоо жазадым. Ал кезде деген адамдар мындай сүрөттөрүн чаптап, анан артына эле музыка коюп эле ушундай куттуктоо болчу да. Анан мен өзгөчөлөнүп көрөйүнчө ностальгия го Арно концерт. Анткени мен ошол Алып Барчы Гүлшарижеден аябай эметем да. Суктанам да. Анан ошондой кылып көрөйүнчү, ностальгия, мындай улуу мунга жакса керек деп ойлоп, анан бепбекер эле жакындарыма, мисалы кайнэжемдин туулган күнүнө, байкемдин туулган күнүнө жазап эле анан жиберчүмүн өзүм элечи. Анан алар болсо эми мындай аларга жаңы нерсе да. Анан статустарына коёт, интернетке коёт. Анан кимге жазаттың деп, анан ошентип мен тааныбаган адамдардан сунуш түшкөндө 100 сомдон кылып жазачумун. Анан билбейм, мага үйдө отурган мисалы бир күндө бир 5-6 куттуктоо жазасам 500-600 сом, мындай үйдө отуруп эле ал кезде да, мындан 4-5 жыл мурун аябай жакшы нерсе болчу. Анан ошол нерсемди онлайнга алып чыккым келди. Мен дагы өзүм коюп, ошентип отуруп эле анан видео тарта баштадым. Айтор ушуп анан ушундай контенттер жаралды да. Идея болсо толук түрдө эле өзүмөн чыгат. Ушундай деңгээлге жетет деп демек күткөн эмес. Мен күткөн эмесмин башында. Анан мисалы үчүн көчөдөн өтүп баратканда, мисалы үчүн айтып калат эми айылдаштар, анан баягы диктор Айымдын жолдошу, баягы күйөөсү деп айтып калат. Ошондой учурда кандай кабыл алып атасыз? Башында бир кызыктай болуп жүрдүм. Келип айта берчүмүн, сени таанып, мен да таанып атышат элдер. Анан азыр болсо мындай кичине көнүп калдым да. Азыр көчөдөн өтүп баратканда сурап калышат. Анан негизи эле ушул баягы эме болуп калдык, мисалы үчүн
бүгүнөн баштап биз терең мындай ишеничтүү болуп атабыз да. Сезгенде Айгүн айымды болушунча колдойт деген ишеничте. Өзүңүз да публикага чыгым тура көрүп турасызбы негизи? Көп деле негизи чыккым келбейт. Бирок эми кес-кесте чыгыш керек болгон учурларда чыгып колдоо көрсөтүп коюп коём. Жакшы, анан ошол билдирүүлөрдүн арасынан окуп калдык да. Мисалы үчүн бул айым дейт негизи эле сиздин өзүңүздүн билдирүүгө жазган экен. Казакстандык Сауле деген айым бар экен. Ошону туурап блог алып барып атат. Жок, бул нерсеге эме эмесмин, кошулбайм. Бул деген, бул жаңылыктар форматы деген көп тилде, бирок башка теманы алып чыккан формат болчу. Бирок алардын жаңылыктары жана биздин жаңылыктардын музыкасы кетет го, бирок такыр башка экен. Анан бирок эме экен да, машина менен аялды салыштырган бир жаңылыктарды көрдүм. Казакчасын да көрдүм, өзбекчесин да көрдүм. Бирок мааниси биздикиндей эмес да. Ошонун эле форматын алганым болбосо, блогту толугу менен бул блогерди же тигил блогерди туурайт дегенге кошулбайм. Анан үй бүлөңүздөрдү эмне бекемдеп турат? Үй бүлөбүздү бири-бирибизди жакшы көрүп, түшүнүп, бири-бирибизди колдоп турганыбыз. Ошол. Жакшы, анан негизи эле ушул Азамат мырза сизге деп атайын өзүнүн айта албаган сөздөрүн бизге атайын ушундай кагаз түрүндө жөнөткөн. Биз буга чейин байланышканбыз. Анан келиңиз аманатты баягы кыянат кылба дейт, аманатты өз колуна тапшыр дейт. Анан сизге тапшыралы. Өзүңүз бир образга кирип окуп бериңизчи. Хорошо. Кандай сезимдерди жасты болду экен, көрөлүчү. Образдарды окуңузчу. Келинчегиме дейт. Сен мени биринчи жолу караганда көзүңөн тынчтык көргөм. Сен биринчи күлгөн күнү жан дүйнөм жанып кеткен. Ошондон бери менин жашоом сен болгонсуң. Сен мага сыймык эмес, багымсың. Сен үй эмес, жылуулуксуң. Сен жанымда эмес, жүрөгүмдөсүң. Жашооң оор күндөрдү тартууласа да, сен мага оордук эмес, тажрыйба, сабыр, бекемдик бердиң. Сен менден эч качан көп нерсе сураган жоксуң, бирок мен баарын алып келгим келет сага. Дүйнөдө эмне жакшылык болсо, сенин алаканыңда турса деймин. Себеби сен ошол жакшылыктын өзүсүң. Сен күнүмдүн таңысың, сен түнүмдүн жарыгысың. Сенден башка эч кимге көңүлүм кеткен жок, себеби сен менин көңүлүмдүн ээси болуп калгансың. Сени күн сайын сүйүп, күн сайын сыйлайм. Бирок күн сайын айтып коя албаймын. Ошон үчүн бүгүн ушул кат менен айтайын дедим. Сен менин жашоомдогу эң туура тандоомсуң. Сен менен жашагым келген себепсиң. Сен жашоомдун бүтүнү, өмүрүмдүн түбөлүгү болуп калдың. Кечир, сенди сүйгөнүм ушунчалык терең болгондуктан, сени сүйгөндүгүм ушунчалык терең болгондуктан, айрым күндөрү аны сөз менен айта албай калдым. Бирок билип кой, сен жок жашоо мен үчүн жашоо эмес. Мен сени сүйөм, бүгүн да, эртең да, акыркы демиме чейин. Мен сен үчүн жаралгам. Жолдошуңуз ушундай ба сөзгө чечен экенин билбептирмин. Кандай кабыл алдыңыз? Аябай жылуу кабыл алдым. Негизи биз ойлойбуз жашоодо аябай баалуулуктар башка депчи. Балким кымбат кийим, бизге ылайыктуу болгон үй жай деп булардын баардыгына ушул сөздөн кийин дагы жокко чыгаргым келди. Негизи баардыгын кармап турган жылуулук менен сый деп түшүнөм башынан эле. Аябай жылуу келди. Аябай мындай башкача эмоцияны тартуулады да. Жакшы, анан келиңиз анда жолдошуңузга дагы сиз өзүңүздүн баягы жакшы көрүү сезимдериңизди да билдирип кетсеңиз болот. Жакшы көрүү сезими. Негизи мен дайыма эле билдирем, мындай мен такыр ичиме катып, эмоциямды чыгарбай коюу деген меники эмес да. Анан дайыма эле айтам, Азаматтын мага сабырдуулугу, токтоолугу, анан баардыгын көтөрө билгендиги
менен аябай жакшы көрөм да. Биздин учурда аябай көп тандоо болду да эми жаш кезибизде, бирок ошолордун арасынан тандап алганыма бүгүнкү күнгө чейин өкүнбөймүн. Биз адал болгондугубуз үчүн, биз татыктуу болгондугубуз үчүн Кудай дагы бизге ушундай татынакай, ден соолугу бекем, 6 саны аман бир баланы берди болушу керек. Ошол балага татыктуу тарбия берип, бактылуу күндөрдү кечирип бар бололу. Сен болсо дайыма аман бол. Келиңиз эми жүзүнө сүйүп койсоңуз. Үй бүлө боюнча. Үй бүлөдө мисалы үчүн азыркы учурда түшүнбөстүктөр көп болуп атат да. Азыркы учурларда акыркы жылдары, акыркы айлары. Мисалы үчүн бүгүн болсо эртең деле деген баягы ажырашкандар аябай көп болуп атат. Анан ушуларга мисалы үчүн силердин айтар кеңештериңиздер. Менин айтар кеңешим негизи мен өзүмдөн улам айткым келип атат. Азаматка турмушка чыгарда мен Азаматтын үй жайы каякта, жумушу каякта, мени кантип багат деген такыр ойлонбоп турмун. Чындыгында башка жандардан кезиктирбеген айтып атпаймынбы, мага ушундай өзүм аябай ачык, шайыр болгону менен менин артымда ушундай мырзанын турушун аябай каалайт элем. Ошол каалоомо дал келип калгандыгы үчүн эле мындай баардык нерсеге кайыл болуп турмун. Көрсө адамга адам эле керек экен да. Адамды адам эле толуктайт экен. Анан башка жанагындай муктаждыктарды түшүнүү менен, сабыр менен, кабыл алуу менен жеңсе болот экен. Эми азыр чындыгында жашоо бир топ жеңилдеди. Өзүңдүн тармагыңды таба билсең, каражатта табуу оңой болуп калды. Мурдагыдай мындай кара күчкө таянып эмес, тааныш билиш эмес, жашоо турмуш бир кыйла жакшырды. Мындан улам болбогон эле нерсеге ажырашып кетүү деген туура эмес деп билем. Адамдын өзүн кабыл алыш керек биринчи. Анан сүйүү аябай жакшы, бирок ошону менен катар сыйлоо аны коздойт да. Сый аябай керек деп түшүнөм. Жакшы. Ал эми жалпы мисалы үчүн мырзаларга айтар сөзүңүз. Мырзаларга айтар сөзүм сабырдуу болуш керек, ошо түшүнүктүү. Окшош болуш керек. Сабырдуу болуп, түшүнүктүү болуп, аял заты көп сүйлөйт, алындай анчалык көп сөздөргө көп маани бербей, сабыр кылып коюш керек. Ошол сабырдын түбү сары алтын дегендей. Ошол аялга тең келсең туура эмес болуп калат дегендей эле. Жакшы. Негизи эле сиздерге баягы кызыктуу суроолорду даярдагам. Анда келиңиздер, четинен жаңырта кетели. Сүйүү башында кызыкпы же убакыт өтүп тереңдейт? Убакыт өтүп тереңдейт. Убакыт өтүп тереңдейт. Эмнеси менен тереңдейт? Убакыт өтүп, мисалы, бактылуу күндөрүң да болот, сени капа кылган күндөр дагы болот. Ошонун баардыгын чогуу жеңип, анан чын эле ушул нерселерден биз өттүкпү деген нерсе сүйүүнү тереңдетет да. Жакшы, жакшы жооп. Жаш кезде сүйүү башкача болчу эле же азыр башкача сезилеби сизге? Азыр башкача сезилет. Эмнеси менен башкача сезилет? Билбейм, ушундай сезилет эми. Жашанга жолуккандан кийин башкача калды деле коюп эмеспи. Бир күнгө кайра сүйлөшүп жүргөн жаштар болуп калсаңар, эмнени башкача кылат элеңиздер? Кайра башынан баягы кыз жигит болуп сүйлөшүп келсеңиздер, эмнени өзгөртүп элеңиз? Мен эч нерсени өзгөртпөйт болчумун. Бүгүнкү жашоомду толугу менен кабыл алам дагы. Ошондуктан ушундай болгону мага жакшыраак. Сүйгөнүңүздүн сизди жактырып, сизди арбап алган мүнөздөр. Кайсы мүнөздөр менен сизди арбап алган? Мен өзүм көп мындай сүйлөп неметпегендиктен жүргөн турганым мага өзүмө жакты. Мен көп сүйлөгөн. Жакшы. Сүйүү сөз менен айтылчу нерсеби же жүрүм турум менен далилдене турган нерсеби? Жүрүм турум менен далилдене турган нерсе, ошол нерсе көзгө көрүнүп, анан жүрөккө жетет го деп ойлойм. Үй бүлө куруу сиз ойлогондой жеңилби же ойлогондон да күчтүү аракетти талап кылат? Ойлогондон да күчтүү аракетти талап кылат. Биз болсо мынтип ойлойбуз, эми үйлөнөбүз, анан жашайбыз, биздин балабыз болот деген бул ойлор да. Бирок жашай келгенде ошол баланы кантип багыш керек, ошол жашоону кантип жашаш керек деген бул чоң маселе. Ошондуктан ойлогондон да күчтүү аракет. Баланы багыш керек деп калдыңыз, анан ушул жерден суроо бере кетели. Мисалы үчүн Азамат мырза тууралуу. Балага кандай?
кээ бир каталар бар, аябай баласак болгон. Азамат аябай баласак. Менден дагы баласак. Бул жакындарыбыздын бардыгы билет. Мен негизи айта беришет, сен мындай эмесиң депчи, ташпорураксың, бекемирексиң, катуураксың деп. Анан бала жыгылып кетсе, Азамат чурукка барып аны көп, эчтериң ооруган жокпу деп сурап, кайра 1 саат өткөндөн кийин бутуң ооруган жокпу деп сурап, эркек баланы тарбиялаш керек деп түшүнөмбү же өзүм эле ошондоймун, азырынча биле элек, жыгылып кетүү тургу болду. Жакшы, анан кимден кечирим сурагансыз, эсиңизде барбы? Акыркы жолу баламан кечирим сурадым. Ушул нерсени кечирим суроону балама көбүрөөк колдонуп атам, анткени анын дагы мендей болушун каалабайм. Ошондуктан эми ал кичинекей да түшүнбөйт деп эмес, бирок андан кечирим суроо оңой да, мисалы ушул алып кечирип койчу балам деген оңойрок. Бирок мындай тааныштардан, жакындардан билбейм, өзүмөн ката кетип атканын ичтей түшүнөм. Кабыл алам, аябай жаман болом, бирок кечирим сурай албайм. Анан азыркы учурда силерге баягы тамашалуу суроолорубуз бар. Жооп берсеңиздер болот. Болушунча тамаша менен жооп берсеңиздер болот. Анан баягы кеңирээк токтоло турган учурларда токтолуп да кетсеңиздер болот. Ким көбүрөөк таарынат, ким көбүрөөк көңүл жубатат? Мен көбүрөөк таарынам, мен көбүрөөк көңүл жубатам. Көйүңөргө сүйөм туруп, сүйүүнү кандай билдиресиңер? Сүйөм деп айта албастан, аны кантип билдиресиз кыймыл аракеттер менен? Мен почти күндө эле билдирип аткан болом да, тамак жазайм, кирен жууйм. Кирен жууйм, жумушка узатам, келгенде тамак жасап тозолом. Ушунун баардыгы эме айтып туруп сүйүүңдү билдирүү деп билем. Интернет желесинде ушул видеоңуз аябай популярдуу болуп кеткен, баягы кайра эле чейинге киришти депчи, баягы жол оңдоочуларын Инстаграмдан көрдүк, бүтүндөй соцсеттердин баарынан көрүп калдык. Ошол видеоңуз аябай талкууга жем таштады, себеби дегенде баары аябай колдошту ошол учурда. Анан бул идея кайсыл жактан келип чыкты? Бул идея негизи нарындан мен ары бери өткөндө, таксиге түшкөндө айтып калышат эле. Айтып койсоң болот, сенде аудитория бар, сени баарыбыз билебиз, көрөбүз, айтып койсоң болот депчи. Анан ушундан улам эле мынакей Ташиев келет экен болуп калды. Анан бизде бул жол 3 жылдан бери оңоло элек болчу. Анан бирок бизде так маалымат жок эле да. Мынча сом бөлүндү, бул компания, куруучу компания иштейт экен деген так маалымат жок болчу. Бирок Ташиев келди, так точный маалыматтарды берди. Канча каражат которулганын, кайсыл компания иштейт экенин, ким жумуш алып барат экендиги жөнүндө. Анан ошол учурда мен ошол жолдо күнү өтөм да. Анан мына келет деген учурдарда аябай 40-тан 30-дан машиналар, техникалар иштеп, биз мындай айланып пробкага туруп өтүп калдык да. Таңкы 4-5ке чейин иштеп атат деген видеолор тарады, бизге чейин үн угулатты. Андан кийин кетти, эртесинү дагы өттүм, эртесин 3 күн уда өтүп калдым ошол жолдон. Бирок бир дагы машинаны көрө алган жокмун. Бул нерсе үчүн билбейм ким кандай кабыл алды, бирок мен аябай ызаландым. Жаран катары, Атул катары, көрүп турган адам катары мен аябай ызаландым. Эми ушунчалыктын кереги канча эле, буга чейин болгону болду, элде толук маалымат болгон жок. Эми эмне болду деген суроонун негизинде бир күнү жазылып, эртеси күнү барып тартылып келдик. Тартылганыбызда кызыктуу айтып бербейм. Азаматка айтам, дайыма эле видео тартада айтам да буга. Ушундай видео тартайын деп атам депчи. Анан жолдо айтканда жакшы көргөн жок. Иштеп эле атышпайбы, иштеп башташты, иштешет да эми. Анан сага эмне кереги бар эле депчи. Анан мен алып барып тарттырып келчи деп ал жолго чейин бир 10-15 минутта барабыз да машина менен. Десем, жок, шашылык жасайм, мен бошобойм деп. Ушинти да тартпай эле койсо экен деп атканын мен түшүнүп атам. Анан мен айттым, көчө дагы сурангам, бүгүн да жоктоп атасың, азыр мени алып барбасаң жолтоз эле кетип калам деп атпаймынбы? Анан десем, Азамат айтып атпай, алдында эштеги үйдөгү халат, эме тапочкаң менен кете албайсың деген да. Анан өлө жиним келди да, тиги жолго да ызаланып аткам. Анан ал дагы мындай кошумча болду да мага. Анан жолго чыгып туруп колумду көтөрсөм бир машина токтотпой, артымды карасам бул мени карап туруптур да. Анан азыр түшө албай койду деп айтпасын деп машинага түшүп туруп түшүп туруп кетип калгам. Анан артыман барды, артыман барып өзү тарткан. Анан бирок ушул видеоңузду өзүңүздүн Instagram баракчаңыздан көрбөй калдык. Жок, турат. Instagram баракчаңыздан көрбөй калдык да. Же
биз байкабай калып калдык. Байкабай эме обложкасына сүрөт коюп койгом, өзүмдүн сүрөтүмдү. Ошон үчүн байкалбай калды окшойт. Негизи көпчүлүгү ошентип жазды. Себеби ар кимде ой ар кандай кетет экен, коркутуулар болду, же эмне болду, эми бийликтики болуп атат, бийлик жөнүндө сөз болуп атат деп. Жок, кандай болгон күндө дагы позициямдан кайтпайм мен. Туруш керек. Мен чыгардым, мен жооп берем. Чындык кандай болгон күндө да турат. Анан сизге ошол жактан мисалы үчүн жакшы мактоо сөздөрүн, алкыш сөздөрүн айткандар болду? Ооба, үйгө чейин келип айткандар болду. Үйгө чейин кайнатама чалып, өзүмдүн атама чалып, Азаматтын жумуштагы иштегендери группаларына чейин ушундай аябай болду. Демек, элдин мондай так тамагына жеткен көйгөй экен дедим да. Алып карай турган болсок, мисалы үчүн ошол учурда нарындан чыкты, мисалы үчүн ошол учурда бир ырдан чыгып кетти да. Нарын уже каралбай калды. Анан ошол учурда сиздин дагы баягы ортодон ошол видеоңуз чыга калып, анан бүтүндөй баягы интернетте аябай талкуу жараткандардын оозун дароо эле жаап салгандай болду да. Ооба. Бүгүнкү күндө иштеп атат, курулуп атат жол. Курулуп бүткөндөн кийин дагы курулуп бүткөн күнү чыгарабыз, курулуп бүттү деп. Жакшы, бүгүн келип атканда жол оңдоочулар иштеп атыптырбы? Иштеп атышыптыр. Анан таксидегилер күлдү. Тиги такси жок го я десем, билмексем болуп отурасың го, я жакта таксилердин баардыгы айланып өтүп атат. Анан баягы кызыктуу суроолорду уланталы. Сиздердин араңыздарда жашыруун түшүнүк барбы? Мисалы, көз караш менен эле баарын түшүнүк. Азамат тараптан менде бар. Кабагын бүркөгөндө түшүнөм. Жакпай аткан. Точно. Кабагын бүркөп калат көбүнчө. Көбүнчө кайсыл учурда эме бул эртең менен жумушка күнүгө эртең менен кетет да, кеч туруп калса эле кабагын бүркөбүз да, баарыбыз күнөөлүүбүз. Жакшы. Азаматтын турбай калганына. Анан мисалы үчүн азыркы учурда өзүңүз диктор катары таанылып атасыз. Анан учурда мүмкүнчүлүк түзүп берели. Анан көпчүлүк айтат экен, бул сөздөрдүн баарын жаттап алып эле анан окуй берет экен депчи. Анан байкасак, айтат го, мисалы үчүн накаадоо эле деп коет го, мисалы үчүн дароо кандай болсо ошону сүйлөп видео тартып коет. Анан ошондой учурга кезек бербейлби? Тяньшан айым блогду кантип тартат? Блогту негизи жүрөгүмдүн жарымы ЛТР телеканалынын жүрөгүмдүн жарымы теле долбооруна келдим деп, ошону кененирээк үй бүлө тууралуу баягы шан шөкөт деп болушунча ошону бир баягы видеого тартып өзүңүз да ошо сүйлөп ошондой видео тарта аласызбы? Ооба, негизи ушул боюнча биздин көрүүчүлөргө баягы түшүнүктүү болсун деп атабыз. Ушул боюнча токтоло кетсек, негизи окуйт экен, анан титр кеткен деген сыяктуу нерселер жок, андай эмес. Бирок эми азыр жанагындай форматыбыз, Instagram форматы 1,5 минуттага батыш керек да. Ошон үчүн сөздөрдү иреттеп текст кылып баракат түшүрүп алам. Бирок окуп эмес да. Ушундай учур болот. Антпесе жанагындай окуп анан жаттап алып деген нерсе жок. Жок. Анда келгенде өзүңүздүн уюлдук телефонуңузду колуңузга берели, андан соң уланталы. Бүгүн биз Ататүрк паркында ЛТР телеканалынын негизинде уюштурулган жүрөгүмдүн жартысы эфиринде коноктобуз. Саламатсыздарбы? Үй бүлө берүүсүн, үй бүлө сүйүүсүн, мээримин, көз карашын, баардык жакшы жаман нерселерин чагылдырып, жана дагы сүйүүнү даңазалаган бүгүн жүрөгүмдүн жартысы теле берүүсү абдан кызыктуу өттү. Анын алып баруучусу Нурбай байке болду. Андыктан баарыңарга ысык салам жолдойбуз, жана дагы сүйгүлө, сүйүлгүлө жашагыла, баарыңарга ысык салам. Бир эле өзүңүздөр көргөндөр, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, эч кандай баягы текстти жазып алып, окуп, андай нерсе жок экен, өзүңүздөр көргөндөй, жашоодо кандай болсо ошондой эле экен. Анан айтат го, бул жасалмалык бар экен, анан тигиндей бар экен депчи. Анан ошондой нерсенин бирөөсү дагы жок экен. Андыктан баарыңызга кайта ушул суроолоруңуздарга бүтүндөй жооп алып берип десек да жаңылышпайбыз. Анан негизи эле айта турган болсок, ырчы катарда таанып атабыз сизди, анан баягы сизди тааныгандар тааныйт. Анан ошол себептен баягы эми Азамат мырза көп ырдабайт экен. Өзүңүздүн баягы Азамат мырза атайын сизге айта албаган сөздөрүн ушинтип баракка түшүрүп келип атсыз. Анан ырдаган болбойтпу дейм, жок. Ырдаш керек. Жок, мен ырдай албайм, ырдаш керек. Сен ырдаганыңызды көрүп атпайсызбы? Жок, алардын баардыгы запись да. Мен мындай жасалмалуулук негизи баракчамда көп чагылдырбайм. Жасалма эч нерсе жок. Мындай как есть деп коет го. Кандай бар ошондой эле болот. Анан муну дайыма эле эфирлерде ачык эле айтып келип атам. Мен ырдай албайм, ырдасам аябай вокалга барып нарында жар-жарчы болуп кетмекмин. Жөн гана жанагындай үнүм түшкөн эле ырларды жеңил эле ырлар болот го эми. Ошондойлорду эле ырдабасам, болбосо ырдай албайм. Ырдаган адамдардын ырдоосуна каршы эмесмин. Ырдай алсам аябай заңкылдата ырдап бермекмин. Негизи эле биз баягы күнүмдүк
күнделиктик жашообузда ата энелерибизге баягы ыраазычылык сөзүн айтып туруш керек экен. Анан сиздер өзүңүздөр жашоодо айтып турасыздарбы? Ооба, айтып турам мен. Мен айтпайм деле, бирок айтканын кылып турам. Келиңиз анда. Буюлу телефонуңузду колуңузга алыңыз дагы, баягы өзүңүздүн апакеңизге телефон чалыңыз, жакшы көрүү сезимдериңизди жакшы көрөм деп айтып өтсөңүз болот. Мен айтам, Үзгүчүбүз берели. Телефонуңузду жакыныраак кармасаңыз болот микрофонго. Алло, мама. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Биз тиги немедебиз? Сизди жакшы көрөм, мама. Сизди сыйлайм. Сизди жакшы көрөм, сизди сыйлайм. Бар болуңуз, дайым аман болуңуз, ден соолугуңуз бекем болсун. Дайым балдарыңыздын алдында атам өкүңөр жаркырап жайнап, биздин маңдайыбызда бар болуңуздар. Сизди жакшы көрөм. Мен айтканым кабыл болсун каражан. Алло, саламатсызбы? Иә. Саламатсызбы, жеке? Саламатсызбы? Бул ЛТР телеканалы жүрөгүмдүн жарымы теле долбоору. Анан бул жакта келиниңиз айтып калды да, Айкүнчү. Мен эртең менен саат 6-да турам дейт. Анан апам жакшы көргөн тамактардын баарын жасап салам дейт. Анан апама күндө массаж жасап берем дейт. Каалаган нерсесин алып келип берем дейт. Кеттерет. Ошону сүйлөшөлү дедик элек да сиз мененчи. Эртең менен 6-да турам дейт го, ошондой турабы? 6-да туруп саат 9-га чейин жумуштарын баарын бүтүрүп салам дейт го, жыйынтыктар. Жок, 6-да деле тургузбайбыз. Негизи канчада турат? 7-8-дерде турат. Анан эме дейт го, апама массаж жасап берем күнүнө дейт. Эртең менен турар замат дейт. Анан кечинде уктаганда дейт, апа жакшы жатыңыз деп кучактап бетинен өпүп турам дейт. Жок, эми дайым эмес, анда-санда болот. Акыркы жолу качан болду эле же? Качан массаж жасап берип, эртең менен эрте турду эле? Эртең менен эрте турганы кээ күндөрү көп эле болот, бирок эсимде жок. Анан массаж дегенин эстей албай сүйкүп негизи массаж жасап берет, анан массажды негизи жакшы жасайт, колу жакшы да. Колу жакшы. Анан кээде айтат го, апам баягы урушуп деле салам дейт го, ошондой. Мениби? Ооба. Жок. Кээде жинмет дейт дейт, анан казан аяктарды какыштырып салам дейт. Жок, Кудай сактасын эми. Мен келинимен урушчу бербейм, Кудай сактасын. Анан айтат го, мен иш тамак жасасам эле жаныма келип берет дейт. Кайра келгенде жиним келип дейт. Анан жанагы чоң чынууларды какыштырып салам дейт. Анда да кетпейт дейт. Жок. Жок, андайым жок. Эртең менен эрте турганы чын элеби? Саат 6-да. Анда жумуш чыгып калса 6-да турушу мүмкүн, анан бирок дайыма эрте туруп деле кыйнабайбыз андай. Тамашага же сизди тамашага салып атабыз. Келиниңиздин баягы сизге айта албаган өзүнүн сөздөрү бар экен, ошону айтайын деп, ыраазычылык билдирейин деп телефон чалып аткан элек. Келиңиз. Мен да айтам. Алло, кандайсыз? Жакшы болду. Биз болсо эфирдебиз, анан сизди жакшы көрөм. Сизди аябай сыйлайм. Биздин балабызга бизден дагы ашык мээрим берип, бизден да жакшы карап, жакшы апа болуп атканыңызга чоң рахмат. Алдыда дагы жакшы сиз кыялданган жакшы нерселерге жеткиргенге аракет кылабыз биргеликте. Бар болуңуз. Айтканың кабыл болсун, баары Алладан болсун. Баарыңа мен жактырып алдарыңсыңар да. Ооба, рахмат. Макулуңуз. Бая апа экөөбүз аябай таң калып кеттик. Алтыда турат экен деп мен да суроо берип атсам. Акыркы жолу качан 6-да турдуңуз эле? Турган боюнча айтайынчы, турган боюнча негизи мен март айларында мектепке жумушка кирдим. Мугалим болуп, ошол учурдагы эле турам. Болбосо турбайм эрте. Ачык эле айтайын. Канчаларда турам?
9-10, кейде 11 болуп кетет. Ал 11. Тогуздарда турам. Жакшы, анан негизи эле айта турган болсок, аябай сонун үй бүлө экенсиздер. Көз тийбесин, жаратканыбыз жаман сөздөн, жаман көздөн сактасын. Дайыма ушинтип эле жүрө бериңиздер. Анан негизи эле сиздер менен дагы да кененирээк сүйлөшүүбүз келген, бирок убакыт бир аз баягы бизге чек коюп атканды түйүлөт. Анан чоң рахмат келип бергениңизге. Мен дагы айтайын, негизи азыр үй бүлө баалуулуктары эмнегедир баалуулугун жоготуп бараткандай сезилет. Мунун кесепети негизи айтат го, мурун ачкадан өлүшсө азыр токчулуктан ооруп атышат депчи. Ушундай сыяктуу болуп калды окшойт. Азыр мурун кыйынчылыктан бирге болушса, азыр жыргал жашоодон өзүнчө жолду тандап аткандай. Мунун барып бул мамлекетти талкалоо, мамлекетти жок кылууга алып барат. Бул нерсе келечек жаштарын коркутуш керек. Андыктан мына ушундай үй бүлө баалуулугун даңазалаган бул эфир бүгүнкү күндө бизге сыймык эле эмес, чоң сабак болду. Бири-бирибизди дагы да болсо сыйлоого, дагы да болсо жакшы көрүүгө, дагы да болсо түшүнүүгө түрткү берди. Себеби жоопкерчилик деген ушул экен, эл алдында чыгуу. Анан ушул алдында бул жөнөкөй маек болгон жок. Элге өзүңдү тартуулоо, өзүңдү үлгүлүү көрсөтүү болду. Анан мындан дагы биз эки эсе жоопкерчиликти алып, эки эсе үлгүлүү, эки эсе бири-бирибизди түшүнгөнгө көбүрөөк бел байладым, аракет кылып баштадым. Жакшы, келиңиз анда сизге дагы акыркы баягы эркин микрофон берели. Жалпы эле жакындарга да салам айтып өтсөңүз болот. Досторго, анан баягы аяштар бар да. Аяштарга мен айтайынчы. Бирок комментарийге жазышат го, күйөөсүн ошо сүйлөткөн. Азаматтын достору, билбейм, мен бул жака Азамат классташтарынан өзү токто, өзү сүйлөп жүрүп алып эле биринчи үйлөндү. Анан андай аяштарына мен деген аяштарга мен биринчи келгендигим үчүн баары эле ойлорун толук жеткирип, өзүнүкүндөй көрүп эле чогулса дагы сенкине барабыз деп ушундай жылуу кабыл алышты да. Анан азыр дагы бизди аябай баргыла деп аябай колдоп узатышты. Андыктан Азаматтын классташтарына, анан өзүмдүн дагы жеке досторума, эң биринчи ата-энебизге, анан Нарынга ушундай сонун эфирде бактылуу көзүрмөбүздө Нарын элине, ата-энебизге, жалпы жакындарыбызга, Азаматтын досторуна, анан өзүмдүн досторума ысык салам. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Кийинки биздин берүүбүздө өзгөчө сонун маектер менен дагы келиңиздер. Убакыт учкан куш сыяктуу дейт ардактуу көрүүчүм. Себеби дегенде жаңы эле эфирибизди баштаган болсок, албетте кызыктарга бай, эмоцияга бай эфир болду десек да жаңылышпайбыз. Анан атайын Нарындан эки ашуун ашып, бел ашып келген бүгүнкү биздин каармандарыбызга терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Жана ошондой эле биздин кийинки берүүлөрүбүздөн кимди көргүңүздөр келсе, албетте биздин ЛТР мамлекеттик телеканалынын редакциясына байланышсаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин комментарий бөлүмгө дагы калтырып койсоңуздар болот. Кайсыл атактууну көргүңүздөр келсе, албетте комментарийге жазыңыз. Жана ошондой эле сиздерге да сонун жаңылык деп койсок болот. Бул кандай жаңылык деп жаткан болсоңуздар, биз эл арасынан кызыктуу каармандарды дагы издеп жаткан чагыбыз. Андыктан эгерде сиз өзүңүздү кызыктуу каарманмын деп эсептеген болсоңуз, анда бизге байланышсаңыздар болот. Кийинки 6-күнү кечинде, ишемби күнү кечинде жолугушканга чейин аман болуңуздар. Кызматыңыздарда Нурбай Ормоналиев болду.